Көпчүлүк коалиция премьер-министрликке Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырды. Анын аталган кызматка талапкерлигин Республика Ата журт фракциясы сунуштаган. Жогорку кеңеш премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповду жаңы өкмөттүн программасын түзүмүн жана курамын карап бекитти. Өкмөттүн жаңы курамы: премьер-министр Улукбек Марипов, биринчи вице-премьер Артем Новиков, экономика жана финансы министри вице-премьер Улукбек Кармышаков, өкмөттүн аппарат жетекчиси Жеңиш Асанкулов, Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, Коргоо министри Талайбек Өмүралиев, Айыл, суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министри Аскар Жаныбеков, энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев, ички иштер министри Улан Ниязбеков, транспорт, архитектура жана коммуникациялар министри Гүлмира Абдралиева, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев, юстиция министри Асель Чынбаева, маданият министри Кайрат Иманалиев, билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев. Ал эми өкмөттүн курамы 22ден 16га кыскартылып, 9 министр жаңыланды. Агенттиктер, башкармалыктар министрликтерге биригип, бир вице-премьер-министр калып, үчөөсү жоюлду. Азыркы айыл чарба жана суу чарба башкармалыктары бириктирилип, жаңы аталыштагы айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги түзүлөт. Анын курамына Токой чарба агенттиги менен суу ресурстары агенттиги киргизилет. Ошондой эле экономика жана каржы министрлиги да бириктирилип, энергетика тармагын тейлеген өзүнчө министрлик түзүлөт. Өкмөттүн жаңы түзүмү иштелип чыгып, айрым бөлүмдөр жоюлат. Финансы полициясынын милдеттери ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилет. Мындан тышкары мамлекеттик каттоо кызматы жана анын алдындагы унаа ишканасынын милдеттери да ИИМдин карамагына өткөрүлөт. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын базасында коргоо министрлиги түзүлөт. Жаңы курамды өзгөртүү менен жаңылануу келерине көпчүлүк ишеним артышпайт. Мариповдун жогорку кеңешке сунуштаган министрлер кабинети эл өкүлдөрүнүн купулуна толгон жок. Кадыры жок кадрлар келгенине алар нааразычылыгын билдиришти. Чынын айтыш керек, коомчулук азыркы өкмөттүн составын бир кылка кабыл алган жок. Составка болгон нааразылыктар элде көп. Министрликтердин санын кыскартуу бул реформа эмес. Силер тескерисинче текшерүүчүлөрдүн санын, салыктын түрлөрүн, бюрократияны кыскартканыңарда мына ошону реформа деп атайт. Айтыңызчы, энергетика министрин сизге ким сунуштады? Эми 137 миллиард өлкөнү карыз кылган энергетикада, бул Восток электрода иштеген, Север электрода иштеген, энергетикада заң болгон, министр болгон, эч натыйжа бербей холдингтап келип 5 жыл эксперимент кылды. Бул нааразычылык ушуну менен токтоп калган жок. Улукбек Мариповдун премьер-министр болушуна нааразы болгон жарандар өкмөт үйүнүн алдында митингге чыгышты. Ал Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы болуп, ошондой эле Курманбек Бакиевдин администрациясында да иштегендиги буга себеп болгон. Өкмөт жыйынында Улукбек Мариповдун чачынын агарып кеткенинен тарта атасына чейин талкуу жаралды. Мындай деңгээлдеги эл өкүлдөрүнүн өлкө келечегинин жакшырып кетишин күтүү да күмөн жаратат. Өзүңүздү күчтүү кадр катары сезесизби? Кандай кадр экенимди сиздер баалайсыздар? Негизи менде ой жаралат да, сиз акчага болгон сүйүүңүз канчалык? Мен акчага болгон сүйүүм бир да жок. Сиз ошо папинсын эмессизби? Мен бул сиз айтканыңызды кыргыздын салты боюнча жооп берейин. Мен атамдын фамилиясын эч булгагым келбейт. Зарыл Кылычбекович, сиздин айткан сунуштарыңыз мага дем берет биринчиден. Себеби мен өзүм мактаган кишиден корком, критика айткан кишини мен өзүмдүн жакын адам катары сезем. Эгер сизге керек, сизден керек десе, сиз алай тепсе мукчай аласызбы? Албетте, урматтуу Зарыл Кылычбекович. 5 жылда чачым агарды дейсиз. Эмне кыйналып чачыңыз агарды, ошону айтып койсоңуз. Эмне кыйын иш болуп кетти сизге? Эми ачык айтайын, эсеп палатасында 5 жыл буга чейинки төрагалар иштебептир. Эми бирок сиздикиндей агар элек, Кудай буйрса, эми бул өкмөт иштесек ошондой агарат го деп ойлойм да. Жогорку кеңештин жыйынында Улукбек Мариповдун 1 айлык жашоо минимуму тууралуу айтканы да коомчулуктун талкуусунда кызуу жем таштады. Бул жашоо минимумун көпчүлүк шака багада айлантышты. Улукбек Асамидинович, 5600 сомго жашап көрө аласызбы? Дастан Далабаевич, 5600 сомго деле жашаса болот. Бирок чындыгында кыйын. Бирок жаңы курамдагы көпчүлүк министрлердин билими жана эмгек жолу менен сунушталган министрликке туура келбеген жагдайлардагы орун алууда. Андыктан кесиби келер кызматына дал келбеген аткаминерлерди калк анчейин кабыл алгысы жок. Ошол кадрларга ошол жерлерген
айылдардан, райондордон, областтардан апарыш керек кадрларды. Эмне үчүн райондордо, областтарда ошолорго таптуу кадрлар жок бул. Туура көрсөтүп, туура баса белгилеп атат. Азыр кадр тандаганда өтө кылдат болуш керек. Этият болуш керек. Так болуш керек. Мариповдун өкмөтү өлкө тарыхындагы 33-чү өкмөт болуп калды. Эгер жаңы баш мыйзам күчүнө кирсе, бул өкмөт 100 күн гана иштей алат. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.